Кыргызстандын башкы көзөмөл органы билдиргенде 2015 жылы кыйноолор жана адамгерчиликсиз мамилелер боюнча 489 арыз түшкөн. Бул көрсөткүч 2016 жылы 54 учурга азайган. Бул арыздар акыйкатчыга, бейөкмөт уюмдарга жана прокуратурага жазылган. Алардан 187 арыз кыйноо боюнча, калганы адамгерчиликсиз мамилелер. Мындан улам Ош шаардык прокуратурасы милициядагы кыйноолордун алдын алып, аны азайтуу максатында текшерүү иштерин жүргүзүп турат. Убактылуу кармоо жайында короосунда ушул кароолорду жүргүзүп, ошол жерде кармалып отурган жарандар менен керек болсо маек жүргүзүп, эмне себептен алар ошол Ош шаардык ички иштер башкармасына алынып келинди, эмне темада сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, эмне суроолор коюлуп атат алар тарабынан. Анан эгерде ошол жерден эле бир мени ушул мыйзамсыз алып келгендиги, аларды ошол кыйнап бир кылбаган кылмыштарды кылганга аракет кылып аткандары билинген болсо, ошол замат арыз алынып, ошол замат биз тарабынан ошол текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Буга чейин укук коргоочулар сот шектүүнүн макулдугун алганда эле дароо өкүм чыгарып коюп жатат. Милицияда кыйноолор менен кылмышты мойнуна алган албаганын сурап койбойт деп нааразылык билдирген болчу. Бирок Ош шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери мурункудай кыйноо жасай албай калды деп билдирет. Айтымдарында шектүүнү кармаган учурда убактылуу кармоочу жайга дароо жактоочу менен кошо кирип сурак жүрөт. Акыркы мезгилдерде ушундай бир модага айланды. Эгерде кылмышкер кылмыш жасап, жаңыдан кармалган учурда ыйлап сыктап, эмне себептен ол кылмышка баргандыгын, эмне себептен ошол урул кылганын же адам өлтүргөндүгүн айтып, адвокаттын катышы боюнча видео тасмага тартылып айтып берет дагы. Абакта отуруп, ал жерде адвокаттардын жардамы менен, бейөкмөт уюмдардын жардамы менен, андан кийин ушу бирге отурган мурда соттолуп чыккан кылмышкерлердин, жолсуз кылмыш чектөө адамдардын жардамы менен ошол абактын шарттарын көрүп, эркиндиктен ажыратып коюу кандай экендигин көрүп туруп, ой пикири бузула баштайт дагы. Тескерисинче ошол кандайдыр бир жол менен болсо дагы ушу жоопкерчиликтен чыгуу максатын көздөйт да. Мунун бирден бир себепкери эле кайра эле ушул милиция кызматкерлерин күнөөлөп, аларды айыптап, ушулар мени урду, башыма пакет киргизишти, тепти, урду, алардын басына чыдабай мойнума алдым деп туруп, тескерисинче прокуратурага, омбудсмендерге же болбосо бейөкмөт уюмдарга адам укугун коргоон арыздарды жазып аракеттенип көрүшөт. Бирок мыйзам көзөмөлчүлөр арыз менен кыйноого кабылган кайсы жаран болбосун кабыл алып тийиштүү чара көрөбүз дешет. Жыл башынан бери аларга арыз даттануулар өткөн жылга караганда көп түшкөн, бирок бирөөсүнө да жаза колдонулган эмес. Эми бүгүнкү күндө ушул 8 айда айтсак, 8 айда 14 арыз даттануу түшкөн кыйноо фактысы боюнча. Былтыркыга салыштырмалуу тилекке каршы көп. Бул бир жагынан жаман көрүнүш, экинчи жагынан бул жакшы көрүнүшү дагы бар. Мен ага токтоло кетсем, жаман көрүнүшү бул кыйноо фактылардын көбөйүп аткандыгы. Бул деген демек биз иштеген ишибиз тиешелүү деңгээлде ошол өзүнүн баягы эффективдүүлүгүн бербей аткандыгы болуп атат. Себеби мурда деген милициядан ошентип эптеп кутулганына ыраазы болуп, үйүнө барып кой тынч кутулдум деп жатып калса, бүгүнкү күндө жок. Ар бир адам өзүнүн укугун коргогонго, ар бир адам өзүнүн намысын коргогонго ушинтип бизге келип прокуратурага ошол чындык издеп келип жазып аткандыгы бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргызстанда кыйноолорго каршы мыйзам 2013 жылы кабыл алынган. Ага чейин ур тепкиге алып күнөөнү моюнга койгондорго жаза пул гана салынчу. Жаңы мыйзамда шектүүлөрдү кыйнагандарга 7 жылдан 15 жылга чейин жаза каралган. Бирок андан бери өлкө аймагында бир да милиция кызматкери сот жообуна тартылган эмес. Акыркы 2-3 жылдын аралыгында ушу биз эми башка органдарды билбейм, мен Ош шаардык ички иштер башкармалыгында бир дагы ушул адамды кыйноо фактысы далилденип, бир дагы кызматкер азыр жоопко тартылды элек. Албетте момент ушундай учурлар болот, ушу кызматкерлердин үстүнөн арызданышат, сотко, прокуратурага, омбудсменге же башка уюмдарга, бирок алардын көпчүлүгү иликтөө учурунда ушу чындыкка кошпой тургандыгы далилденип калып жатат да.
Кыйноолорго каршы конвенция жогорку кеңештен ратификациядан өткөн. Мындан улам 2012 жылы кыйноолорго каршы улуттук борбор ачылып, ал жылына бир жолу жогорку кеңешке отчет берет. 2 жыл мурун Кызыл Кыяда 8 милиция кызматкери адам өлүмүнө шектүүнү уруп сабап мойнуна койгон деп кылмыш иши козголуп, кийин алар сотто акталып кеткен. Жыл башында Жалал-Абадта жаш балага кыйноо жасаган милиция кызматкерлерине сот өкүмү чыкты. Байкоочулар азырынча ушул окуяны гана сот адилет чечим чыгарган деп айтып жатышат. Арген Нуров, Самас Айдамат уулу, Жаргылчак программасы.